оргазм ала албай жатам деген суроо келиптир. Негизи мындай суроо көп келет. Келгиле илимий жактан сексолог, психолог, дипломдуу сексолог катары түшүндүрүп кетейин. Биринчиден, көп айымдар оргазм жалаң гана денеде деп ойлойт жана жаңылышат. Оргазм чындыгында бул татаал процесс. Жана оргазм мээден башталат. Аны Барри Комиссарук деген аябай кыйын профессор изилдеп, көп адамдын оргазм алып аткан убагында МРТ жасаптыр. МРТ жасаса, мээде кадимкидей процесстер, мээнин кабыгында, мээнин лимбикалык системасында кадимкидей эле процесстер жүрөт экен. Демек, оргазм мээде дагы болот экен. Жалаң гана денеде эмес. Уильям Мастер жана Вирджиния Джонсонс деген мен эң жакшы көргөн сексологдорум, дүйнөдөгү биринчи сексологдор, профессорлор экөө тең. Денедеги оргазм бүт баарында бирдей деген нерсени изилдеп чыгышкан. То есть клиторалдык, вагиналдык деп бөлүнбөйт. Негизи аялдын оргазмы бул көбүнчө клитор экен. Ошон үчүн клиторду стимуляция кылыш керек экен оргазм алам деген айымдар. Бул дагы тастыкталган, көп изилдөөлөр жүргөн нерсе. Жана үчүнчү нерсе өтө маанилүү, бул эмоция. Биз ошо эмоция жактан өзүбүзгө мындай бир боштондук, мына уят деген сөз бар бизде. Ой, кичинекей кезибиздеги тарбиябыз бар, бул уят, бул жаман нерсе деген. Ошол миибизге сиңип калып, кийин ошону даже жыныстык катнашта, даже төшөктө өзүбүздүн денебизди бош кое бере албайт экенбиз. Оргазм алам деген айымдарда кандай нерселер болот, ала албай атам деген айымдарда кандай нерселер болот. Биринчиден, сексуалдуу сценарийлерди жакшы билбестик. Мисалы, төшөк мамилеси 4 этаптан турат. Биринчи этап бул кумарлануу, возбуждение. Андан кийин пик оргазм, андан кийин плата, андан кийин бошонуу. Прелюдия жок болсо, төшөккө чейин өп чыттап, жылытып, кызытып, эритпесе, аял оргазм ала албайт. Буну аябай жакшы билиш керек экен. Сексуалдуу сценарий бузулса, уже көп айымдар оргазм ала албайт. Экинчиден, ошону биз кабыл алышыбыз керек. Аялдын оргазмы клитордон. Демек, клитордун стимуляциясы жакшы болуш керек экен. Айымдар дагы, мырзалар дагы түшүнбөйт. Жыныстык катнаш болсо эле аял оргазм алат деп ойлойт экен. Жок, бул жерде ар кандай анатомиялык түзүлүш, ар кандай физиология бар. Дагы бир нерсе, аял өзүнүн денесин жакшы билбейт экен. Өзүнүн денесиндеги точкаларды билбейт экен, өзүн изилдебейт. Ошол нерсени дагы көңүлгө алып коюңуздар айымдар. Өзүбүздүн денебизди жакшы билиш керек. Жалаң гана эркек эмес, биз өзүбүз дагы өзүбүздү изилдешибиз керек. Психологиялык блоктур, травмалар, ички кезинде жана уяттануу, кой болбойт деген, бул дагы өтө маанилүү. Акыркы нерсе бул көп айымдар өзүнүн денесинен уялат экен. Өзүн мындай кенен коюп, кенен кыймылдан дагы уялат экен. Ошон үчүн айымдар жанагындай бийлер, чыгыш бийлери, high heels, сексуалдуу бийлерге барып, денебизди бош коюп, кооз кыймылдаганды үйрөнүп, өзүбүзгө болгон ишенимди арттырышыбыз керек экен. Тема кызыктуу болсо, комментарий жазгыла, бул темаларды дагы улантабыз.